Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети республиканын бардык аймактары үчүн бирдей тарифтин болушун көтөрүп чыкты. Анткени бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунун Токтогул районунда электр энергиясына болгон жеңилдиктер боюнча мыйзам аткарылбай жатат. Демилгечилердин бири эл өкүлү Мирлан Бакиров электр энергиясы өздүк баасында берилбей жаткандыгын сындады. Теманын уландысы кабарчыбыздын сюжетинде. Жалал Абад областындагы Токтогул районунун жана Кара Көл шаарынын жазы кечүү айлынын аймагында Токтогул КЭСин жана суу сактагычын курууда келтирилген зыяндарды компенсациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү каралган. Ал мыйзамдын 7-беренесине ылайык жаза кечүү айлынын аймагын жана Кара Көл шаарын электр энергиянын өздүк баасы менен камсыз кылынат деп жазылган. Бирок бул мыйзам аткарылбай келет. Ал эми өкмөт муну бекитилген тарифтердин негизинде жүргүзүлүп жаткандыгын жүйө келтиришти. Бул 100 киловатт саат чегинде 8 тыйын, 100 киловаттан 700 киловатт саатка чейин 77 тыйын, 700 киловаттан жогору болсо 216 тыйын. Эмне үчүн ушул күнгө чейин электр энергиясы өздүк баасында берилбей жаткандыгын сындалды. Сиз айтып атасыз, урматтуу Нурбаш мырза, токтом менен биз тарифтерди бекиткенбиз 77 тыйын, 216 тыйын жана башка деп. Бирок мыйзамда так жазып атпайбы? Өздүк нарк менен деп. Аны өкмөт аныктайт. Аны токтом менен аныктайт деген норма жок да бул жерде. Аталган комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев да өкмөт бул багытта так жоопторун бербей жаткандыгын айтты. Биз токтом менен өзгөртөбүз, өкмөт 150-нү беребиз, калганын бере албайбыз деп эмне үчүн айткан жоксуз да? Өкмөт сунуштап жаткан токтомду эбак өзгөртүп койгондо мынчалык көйгөй жаралбайт эле дейт Мирлан Бакиров. Өкмөт давно эле алып келип, өзгөртүүнү алып келип, акыбалы ушундай болуп атат. Мындай андан бери турмуш да өзгөрдү, айлык акы көтөрүлдү. Келе бир ушунун бир чекти аныктап коелу деп. Так жазып койсо ушу менен маселе жабылмак бүтмөк. Эл өкүлү бул маселени чечиш үчүн республика боюнча бирдей тарифти киргизүү керек экендигин билдирди. Мисалы мен мындай сунуш бердим. Жалпы республикада аныкталган тарифтин 50% аныктап койсо, мисалы 77 тыйындан 50% болсо 32 тыйындан кыш болобу, жай болобу, 100 киловатт болобу, 1000 киловатт болобу, ошол бир тариф менен элдин дагы мындай башынан антпай бир тариф менен төлөө жолуна келсеңер туура болот деген максатта айттым. Электр энергиясына болгон тарифтердин жогору болушунан улам ушул кышта республиканын бир катар аймактарында элдин нааразычылыгы менен коштолгон митингдер болгон. Өкмөттүн мындай чабалдыгынан улам жогоруда аталган комитет тариф маселесин жана электр энергиясына болгон өздүк баа туурасында көйгөйдү жакын арада кайрадан жогорку кеңеште көтөрүп чыгууну көздөп жатат. Изат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.